Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. АКШ Трампты Кытайдын желеги астында Орусияны бомбалоону сунуштаган деп айыптоодо. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампты Кытайдын желеги астында Орусияны бомбалоону сунуштаган деп айыптоодо. Бул тууралуу 6 мартта The Washington Post гезити жазып чыкты. Маалыматка караганда 5 мартта Республикалык партиянын демөөрчүлөрүнүн иш-чарасында Трамп F-22 учагына Кытай желегин илип, Москва менен Пекиндин ортосунда кастыкты козутуу керек деп айткан. Ал эми АКШ бул окуяга сырттан байкоо жүргүзүп турат. Биз Кытай кылды, биз кылган жокпуз, мунун баары Кытайдын иши деп айыптайбыз деген Трамп. Эске салсак, 4 мартта Трамп АКШ президенти Джо Байдендин кыйратуучу саясатынын натыйжасында өлкө тозокко бара жатканын айткан. Анын айтымында мамлекет башчысынын ишмердүүлүгү боюнча соңку сурамжылоонун жыйынтыгында Байдендин рейтинги 37%га түшүп, эң төмөнкү чекке жеткен. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Америкалык генерал Украинанын курал жарак жеткирүү борборуна барды. СНН маалымдагандай, АКШнын башкы штабынын төрагасы генерал Марк Милли Украинанын курал жарак сактоочу жашыруун жайына барып, Украинанын аскерлерине курал жарак жеткирүүнү жеке өзү көзөмөлдөдү. Маалыматка караганда, аэродромдо Милли аскерлер менен жолугушуп, курал жаракты ташуу иштери менен таанышкан. Жашыруун сакталган курал жарак кампасында куралдар күнүнө 3 жолудан 17 жолуга чейин жоокерлерге жеткирилип жатат. Пентагондун басма сөз катчысы СННге берген маалыматында, орус аскерлери курал жаракты берүүнү токтотууга аракет кылып жатканын, канал бутага алынышы мүмкүн деген кооптонуулар бар экенин билдирген. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Украинадан чыгып бараткан өзбекстандыктар жол кырсыгына кабылды. Украинада Польшанын чек арасына кире бериш жерде 3 өзбек жараны жол кырсыгына кабылды. Бул тууралуу Өзбекстандын Украинадагы элчиси Алишер Курманов билдирди. Анын айтымында, кырсык болгон маалда унаанын ичинде Өзбекстандын 21 жаштагы 3 жараны болгон. Алардын бири дароо көз жумса, экөө Львов шаарындагы ооруканага жеткирилген. Элчилик каза болгон Хакимов Отобектин жакындарына көңүл айтып, анын сөөгү тез арада мекенине жеткирүү үчүн болгон аракетин көрөт. Мындан тышкары, кырсыкта жаракат алган жарандардын өмүрүн сактап калуу үчүн Украинанын алдыңкы дарыгерлери менен консультациялар өткөрүлүп, дары-дармектер менен камсыз кылып жатканын кабардайт, деп жазылат элчиликтин билдирүүсүндө. Буга чейин 4 мартка карата Польша аркылуу Украинадан Өзбекстанга 2579 киши эвакуацияланганы кабарланган. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Орус армиясы Киевти басып алууга күч топтоп, чабуулга каманууда. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 6 мартта саат 12:00 карата өлкөдөгү аскердик окуялардан кыскача маалыматын жарыялады. Аскердик департаменттин маалыматына караганда, орус аскерлери Киевти басып алуу үчүн күчтөрдү топтоп, Буча менен Гостомелге толук көзөмөл орнотуу үчүн күрөшүп жатышат. Мындан тышкары, орус аскерлери Ирпен аймагына күчтөрдү алдыга жылдырды. Орус аскерлери Украинага каршы чабуулдук операциясын улантууда. Негизги күч аракетин Киев, Харьков, Чернигов, Сумы жана Николаев шаарларын курчоого, Луганск жана Донецк облусундагы административдик чек араларга чейин жеткирүүгө, Крымдын Тоот, Ардан кургактык коридорун түзүүгө топтошту. Мариуполь, Новозаводск багытында деп айтылат маалыматта. Николаев облусунда орус аскерлери Ингул дарыясынан өтүп, Кашпера Николаевканы ээлеп алышкан. Ошондой эле УЧБГТнын аскерлери Запорожьеге чабуул коюуда. Украинанын куралдуу күчтөрү Чугуев шаарын бошотушкан. Эске салсак, 24 февралда Орусиянын президенти Владимир Путин Донбасс жумурияттарынын жетекчилеринин жардам сурап кайрылуусуна жооп катары Украинага каршы согуш башталганын жарыялаган. Ал Украинанын аймактарын оккупациялоо жана Москванын пландарына камтылбаганын баса белгилеген. Согушка жооп катары АКШ, Евробиримдик Улуу Британия жана башка бир катар мамлекет орусиялык жеке жана капталган уюмдарга каршы санкцияларды киргизген. 28 февралда Гомель облусунда биринчи орус-украин сүйлөшүүсү болуп, жолугушуу 5 саатка созулду. Орусиялык делегациянын президенттин жардамчысы Владимир Мединский жетектеп келген. Анын айтымында, делегация Украин тарап менен макулдашууга жетүү үчүн канча убакыт керек болсо, ошончо убакыт сүйлөшүүгө даяр. Экинчи тур 3 мартта Беловежская Пущада өттү. Украин тарап менен жетишилген макулдашууларды Мединский олуттуу жылыш деп атады. Тактап айтканда, Москва менен Киев калк үчүн гуманитардык коридорлорду ачууга макулдашкан. Диалогдун 3 айланпасы жакынкы күндөрү болору күтүлүүдө. Маалымат булагы Назар Ньюс KG.
Орусиядан мунай импорттоого АКШ тыюу салышы ыктымал. АКШ жана Европадагы өнөктөштөрү Орусиядан мунай импорттоого тыюу салууну караштырып жатат. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Тони Блинкен 6 мартта америкалык NBC телеканалына берген интервьюсунда айтты. Азыр биз орус мунайын бизден өлкөлөргө импорттоого тыюу салуу боюнча европалык өнөктөштөр менен активдүү талкуу жүргүзүп жатабыз. Албетте, ошол эле учурда дүйнөлүк алкакта мунай менен камсыздоонун туруктуулугун сактоо менен, деди Блинкен. Ал кандай жаңы чектөөлөр күтүлүп жатканын так айтпаса дагы, кандайдыр бир кадамдар таштала турганын четке каккан жок. Орусиянын мунайына байланыштуу мындай болжолдуу чаралар АКШда бензиндин баасы 2008-жылдан бери эң жогорку четке жеткен учурда талкууланып жатат. Белгилей кетсек, былтыр Кошмо Штаттар Орусиядан айына орто эсеп менен 20 миллион баррелден ашык мунай жана кара май импорттогон. Бул АКШнын суюк күйүүчү майды керектөөсүнүн 8%-дайын түзөт. Эске салсак, Орусия 24 февралда Украинага басып киргенден кийин Батыш өлкөлөрү Москвага бир катар экономикалык санкция жарыялады. Азырынча Орусиянын мунай жана көгүлтүр отун тармагына чоң чектөөлөр киргизе элек. Буга чейин Канаданын өкмөтү Орусиядан мунай импорттоого тыюу салаарын жарыялаган. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Кыргызстандын Коргоо министрлиги Казакстандын Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Альнур Мусаевдин билдирүүсүн четке какты. Мусаев Кыргызстан Украинада Орусияга жашыруун түрдө аскердик жардам көрсөтүп жатат деп билдирген эле. Буга байланыштуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы маалымат таратты. Кыргызстандын бардык аскер бөлүктөрү республиканын аймагында Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн чет өлкөлөрдөгү кандайдыр бир аскердик операцияларга катышуусу боюнча ар кандай божомолдорду толугу менен жокко чыгарабыз деп билдиришти Коргоо министрлигинин. Коргоо министрлиги жарандарды расмий булактардын гана маалыматына ишенүүгө чакырды. Казакстандын Улуттук коопсуздук комитетинин экс-төрагасы Альнур Мусаев 2 мартта Facebook барагына Кыргызстан менен Тажикистан Орусиянын басымы менен өз позицияларынан тайып, жашыруун түрдө ага аскердик колдоо көрсөтүүгө даяр экендиктерин билдиришкен деп жазган. Аскер техникасы, ок-дарылар, ошондой эле бул Борбор Азия республикаларындагы орусиялык контингент согушка катышуу үчүн Орусияга четинен чыгарылып жатат. Орусия Казакстанга да басым кылып, Украинага каршы согушта өз тарабына өтүүгө талап кылууда. Токаевдин жана биздин тимдин акыркы билдирүүлөрүнө ылайык, Казакстандын бийлиги да Орусияга жашыруун жардам көрсөтүүгө даяр экени көрүнүп турат деп жазган Мусаев. Альнур Мусаев клубка турган маегинде бул маалыматты ага ЖККУнун катчылыгындагы өздүк булагы билдиргенин айтты. Мусаев Фейсбуктагы билдирүүсүн өчүрүлгөнүн да кошумчалады. Маалымат булагы Клуб KG. Эгер Зеленский өзүнүн саясий командасы менен Украинаны таштап чыгып кете турган болсо, АКШ алдын ала чара көрүү максатында жаңы пландардын үстүндө иштеп жаткандыгын билдирди. Бул тууралуу The Washington Post гезити жазып чыкты. Маалыматка караганда, Украинадагы акыркы кырдаалга байланыштуу Зеленский өз командасы менен бирге Украинадан чыгып кетиши мүмкүн. Белгилей кетсек, Владимир Зеленский өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан 4 март күнү шашылыш түрдө Польшага чыгып кеткени айтылган. Бирок ал маалымат калп болуп чыккан. Маалымат булагы Назар Ньюс KG.